Каны эмесе балдар, кыргыз тили жазуу сабагыбызды баштайбыз. Таза сулуу жазууга дептерлерди саздайлы, окуп билим алуудан күндө калып калбайлы балдар. Тема менен таанышабыз. Муун темага байланыштуу көнүгүү жазуу. Сабактын максаты муун жөнүндө маалымат аласыңар. Сөздөрдү муунга бөлүүнү билесиңер. Таза сулуу жазуу менен бирге жоопкерчиликтүү сарамжал болууга үйрөнөсүңөр. Көңүл бурабыз. Муун бир же бир нече тыбыштардан турат. Сөздө канча үндүү болсо, ошончо муун болот. Көңүл бурабыз. Бугу айынын 25-и муун, 25-чи көнүгүү. Көк чөп көп, көк чөп, көк чөптөн көп, көк чөп. Демек балдар, 25-чи көнүгүүдө бизге жаңылмач берилиптир. Ушул жаңылмачты биринчи татнага аркылуу окуйбуз. Андан соң, демек, кантип аткарышты жазып койгонмун. Демек, бир муундан турган сөздөрдү дептериңе көчүрүп жаз деп койгонмун. Демек, ушул жаңылмачтагы бир муунду сөздөрдү дептерге көчүрөт экенбиз. Анда эмесе үйгө тапшырманы алып алалы. Ташбака аттуу ырды биз тааныштык, алифбе сабагынан. Демек, ушул ырдагы бир муунду сөздөрдү дептерибизге көчүрүп жазабыз. Тапшырманы татына аткарабыз. 110-бетте 25-чи көнүгүү, 102-бетте ташбака ыры.